Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hormatly okuwçular, biz Muhtasarul Kudri attуу kitepten sabagыбызды улантуудабыз. Өткөн темада келип токтогон жерибиз бул мийкот тууралуу болду, ихрам байлай турган жерлер тууралуу. Кудайым буйрса, мына ушул жерден кайра сабагыбызды улантабыз. Кудай Таалам бардыгыбызга пайдалуу илим берген болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ман кана ба'дал мавақити фамиқатуху аль-хиллу. Демек, кимде ким мийкоттон кийинки жерде жашай турган болсо, демек анын мийкот байлай, ихрам байлай турган орду хил болот. Тактап айтканда, ихрам байлай турган орду, мисалга Мадиналыктардыкы Зулхулайфа деди. Мына ушул Зулхулайфа Мадинадан келген эл үчүн мийкот деди. Бул мийкоттон эткенден кийинки аралыкты хил деп коет. Андан кийинки жерде эмне? Харам деп коет. Мийкот менен харамдын ортосундагы аралыкты эмне деп коет экен? Хил деп коет. Мийкоттон кийинки жердин аты, харамга чейинкин аты хил болот. Эми кимде ким бул мийкоттон кийинки жерлерде жашай турган болсо, мийкот артта калып калат. Харам тарапта эмес, артта калып кала турган болсо, анда ал кишинин ихрам байлай турган жери, ошол жашаган жери хил болот. Мисалга харамдын чөлкөмүнө, харамдын чегине кирүүдөн мурун эмне кылыш керек? Ихрам байлаш керек. Ошол жер ага ихрам байлай турган орун болот. وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَمِيقَاتُهُ فِي الْحَجِّ الْحَرَمُ وَفِي الْعُمْرَةِ الْحِلُّ. Kimde kim Mekke'nin turgunu olsa, taqtab aytkanda haramnın çölkömünde жашай turgan bolsa, haramnın çeginin içinde. Al kişi üçün eğer farz acılık kıla turgan bolsa, anda haramnın içinden ihram baylayt. Al эми эгерде умра кыла турган болсо, анда харамдын чегиден чыгып, хилде барып ихрам байлаш керек болот. Меккенин тургуну дегенден максат эмне экен? Харамдын чөлкөмүндө, харамдын айланасынын немесинде ичинде жашагандар, чегинин ичинде жашагандар. Булардыкын эмне дедик? Эки маселе. Бири, эгерде фарз ажылыкты аткарам десе, харамдын ичинен туруп эле ихрам байлай беришет. Ал эми эгерде умра кылам десе, анда хилге чыгып, мисалга айталы, Айша энебиздин мечитине Танимге барып туруп, ихрам байлап, анан кайра келип умраларын аткарышат. Ва иза арада ал-ихрама игтасала ау таваддаа вал гуслу афдалу. Эгерде кимде ким ихрам байлоону, мухрим болууну, умра кылууну же болбосо айталы фарз ажылыкты аткарууну ниет кыла турган болсо, максат кылса, анда эмне кылат дейт? Жуунат же дарат алат. Мына жууну дарат алууга караганда жакшыраак дейт. Ихрамда сүннөтү бул тазалануу. Эки тазалыктын тазалоочу нерсенин бири менен, же кичинекей дарат менен тазалануу керек, же чоң неме менен, гусул алуу менен. Булардын албетте экөөнүн кимисини аткарсак жарай берет. Болгону бул экөөнүн ортосундагы айырмачылык фазилетинде. Фазилетинде даратка караганда гусулдун фазилети чоңураак болот, сообу көбүрөөк болот. Ошон үчүн биз гусул темасында гусулдун түрлөрүн бөлгөн кезибизде эмне дедик? Ихрам байлоодун астында, жууну не болот? Суннат амалдардан болуп эсептелет дедик. Анан бул жууну намаз окуу үчүн эмес, же болсо башка бир ибадатты даратсыз аткарууга мүмкүн эмес болгон ибадатты аткаруу үчүн эмес. Бул жуунуудан максат ошол денени тазалоо, денедеги жаман жыттарды кетирүү. Ошол максатта бул жууну сүннөт болгон. Андыктан бул түр жуунууга ошол чогуу барган ошол жерде эжелерибиз, эгерде хайз болуп калган болсо, же нифас болуп калган болсо, бул түр жуунууга ошолорду дагы буйрулат. Алар дагы ушундай дарат алыштары керек, жуунуштары керек болуп эсептелет. Эгер канча алар намаз окубаса дагы, башка даратсыз дурус болбой турган ибадатты аткарбаса дагы, бирок жууну моюндарга эмне болот экен? Сүннөт амалдардан болуп эсептелет. Ошондой эле бул жерде жуунууду гана айтып өтүп кетти, бирок негизинен
жуунуп эле эмес, бул жерде ошол күнү абдан денени тазалоо максат кылынган. Андыктан тырмактарды ошол күнү алышыбыз керек, колтуктун астагы түктөрдү ошол күнү тазаланыш керек, киндиктин асты ошол күнү тазаланыш керек, чачыбызды эгер адат кылган болсок, чачыбызды алып тазалап койсок жакшы болот. Чачтарыбызды тарап, кыскасы денебизди жанагы шампунь сыяктуу мындай жакшы неме бере турган, тазалай турган нерселер менен таза жуунуп алуу, бул да эле ошол жакшы амалдардын катарына кирет. Себеби биз ихрамды кийип алгандан кийин фарз ажылык болсо, бир топ убакытка чейин биз тырмак ала албай калабыз, тырмагыбыз өсүп кетиши мүмкүн, колтуктун астагы же киндиктин астагы түктөр өсүп кетиши мүмкүн. Ошол себептен биз алдын ала эмне кылат экенбиз? Толук тазалык кылып алабыз. Анан жанагы фарз амалдарды аткарганга чейин ошентип жүрө беребиз. Эми жуунуп бүткөндөн кийин эмне кылат? Вала биса саубайни жадидайни ау гасилайни изарау варидаан. Эки жаңы кийим же жуулган кийим кийет дейт. Анын биринин аты изар деп коет, экинчисинин атын рида деп коет. Кыскасы, ошол ажылыкка барган кезибизде же умрага же фарз ажылыкка барган кезибизде бизге сөзсүз түрдө жаңы кийим сатып алуу милдет эмес. Болот, биз мурунку жылдары барган адамдар болсо, же болсо бирөөнүкүн сурап алган болсок, мисалга, аны жууп алып туруп кийсек да эле боло берет. Ошондой эле барып туруп бул кийимдердин жаңысын сатып алсак да эле боло берет. Ар бир адам кандай мүмкүнчүлүк болсо, ошого жараша муну аткарса жарай берет. Алардын биринин аты эмне дедик? Изар дедик. Изар бул жанагы киндиктин астынан тизлердин астына чейин жана шорта сыяктуу жабып турган кийимди айтат. Шортадагы бизде эмне кылат? Киндигибиздин астынан тизлердин астына чейин жабат. Бирок бул болгону бул толук 100% шорта сыяктуу эмес. Эми бул жанагы аялдар неметпейби, жанагы стол ашканабызда иштеген кезде эмне кылып коет? Кухняда өзүнүн мындай неме менен фартук менен ороп коет. Ошол сыяктуу муну ороп коюшат да. Анан экинчиси рида деп коет. Рида бул киндиктен үстү жагыны жаба турган эмне экен? Кийимди айтып коет. Колтуктун астынан, оң колтуктун астынан алып, мындай сол колтуктун үстүнөн алып, не кылып коет? Ороп коюшат. Мына ошол жерде ошону кандайдыр бир нерселер менен төнөп коюу дагы эмне эмес, мисалы айталы дилдинка деп коет, не деп коет, ошондой нерсе менен төнөп коюу бул жакшы нерселерден эмес. Бирок төнөсө штраф болбойт, бирок болгону жакшы эмес амалдардын катарына кирет. Кийимди кийгенден кийин эмне кылат эми? Ва массатибан инкана лаху. Эгерде миски бар боло турган болсо, ошол күнү эмне кылат? Өзүнө миск себип алат. Себеби ошол күнү бир жакшы жыттанып ала турган болсо, андан кийин миск себип ага эмне кылынат? Тыюу салынат да. Бул маселеге Имам Мухаммад, Имам Зуфар рахматулла алейхилердин пикири боюнча макрух болот. Эгерде жанагы көпкө сактала турган миск боло турган болсо, жакшы эмес дейт. Денесине ошондой мисктерди сүртүп алуу не эмес, жакшы нерселерден эмес дейт. Себеби тер деген кезде бир денесинин бир жеринен экинчи жерине жанагы миск себилген жерлерден экинчи жакка агып, дагы андан да көбөйүп кетиши мүмкүн. Ал жанагы жаңыдан эле миск сепкен сыяктуу болуп калат деген ушундай бир илдеттерди айтат. Бирок алымдарыбыз эмне дейт? Макрух эмес, тескерисинче ошондо жанагы ниет кылганга чейин жуунуп бүтүп ихрамды кийгенден кийин миск себинип алсын дейт. Эми миск себип койнуп алгандан кийин эмне кылат? Ва салла ракатайни, 2 рекет намаз окуйт дейт. 2 рекет намаз окуйт. Мына ушул 2 рекетти окуу үчүн эң биринчиси биздин Ханафи мазхабы боюнча билесиздер, намаз окуу макрух болгон убакыттар бар. Бул күн чыгып аткан кезде, чак түштө, күн батып атканда дейли, же бамдат намазынын убакыты киргенде, же болбосо жана асыр намазынан кийин, мына ушул убактарда окубашыбыз керек. Эгерде ушул убакта жанагындай жуунуп таранып кийимдерди кийип миск себинип алган болсок, күтөбүз. Намаз окуу мындай адал боло турган, рухсат боло турган убакыт киргенден кийин анан 2 рекет намаз не кылып коебуз, окуп коебуз. Ошондой эле эгерде ушундай кийимдерди кийип келгенибизден кийин кирсек, эгер фарз намаз окулуп жаткан болсо, же болсо фарз намаз окуп жаткан болсо, ошого дароо уюй кала турган болсок дагы жанагы 2 рекетти окуган сыяктуу болуп эсептеле берет бул жерде. Чындап бөлүп туруп окубасаңыз да, сиз имамга уюп окуп кеткендигиңизде ошол 2 рекет жанагы окула турган намаз дагы анын ичине кирип кетет. Эми 2 рекет намаздын алымдарыбыз айтуусу боюнча каалаган сүрөнү окусаңыздар болот. Болгону ошол Кафирун сүрөсү менен Ихлас сүрөсүнү окуу жакшы амалдарга кирет. Биринчи рекетинде Кафирун, Кул я айюхал кафирунду, экинчисинде Кул хуаллаху ахадты окуу жакшы амалдардан.
Namazды оқып біткеннен кейін emне қылады эми? Ва қала Аллахумма инни уридул хаджа фаяссирху ли ва тақаббалху минни. Эми ушул дуаны кылат. О Кудайым, мен ажылык аткарууну ниет кылдым, максат кылдым. Ушул ажылык аткаруу амалдарыны мага жеңил кыл, оңой кыл, жана ушуну мен аткарганымды эмне кыл, кабыл кыл деп дуа кылат. Summa yulabbi aqiba salatihi. Andan ki namazın артында talbiye aytat. Talbiyanın azı sözleri tömünde kelet. Labbayk Allahumma labbayk deyip. Mına uşul namazın artıdan talbiye aytat da. Emne kılat emi. Fa in kana mufridan bil hacci nava bi talbiyatihi al hacca. Demek eğer жалгыз acılıkты, farz acılıkты gana niyet kılgan bolsa, anda uşul talbiyem aytu menen birgelikte emne kılat ken? Ошол ажылыкты аткаруундагы жүрөгү менен ниет кылып коёт. Умраны ниет кыламса, умраны ниет кылып коёт. Кирон болсо, киронду ниет кылып коёт. Же болсо таматту деген хаж бар да, кийин келет сабактарда. Ошол кимисин ниет кыламса, ошол жүрөгүдөн ошону не кылып коёт экен? Ниет кылып коёт. Бул жерде жакшы эсиңиздерге алыңыздар, ихрамдын шарты ниет. Эгерде жөн эле жанагындай ак кийимди oro кийип ала турган болсоң эле, ал мухрим болуп эсептелбейт. Ошондуктан ниет зарыл. Бирок ошол мухрим болуу үчүн жанагы намазды биз баштаганда эмне кылабыз? Такбир тахмин Аллаху акбар дегенде дүйнөлүк иштер бизге арам болуп калбайбы? Сүйлөй албайбыз, жей албайбыз, иче албайбыз. Ошол сыяктуу эле бул жерде дагы мухрим болуу үчүн жанагы шариаттагы эрежелерди аткаруу милдет болуп келип сактана турган нерсени сактануу милдет болуш үчүн ниет шарт дедик. Эми ниет кайсыл менен болот? Ниет жөн эле эмес, талбия айтабыз, ошол талбия айтканча ниет кылабыз жүрөгүбүздөн. Же болбосо мындай толук кылып айтсак, ниет өзү жалгыз гана эмне болбойт, жарабайт. Талбия менен ниет кылышыбыз керек. Лаббайк Аллахумма лаббайк дегенче жүрөктөн ниет кылышыбыз керек. Же болбосо эмне кылабыз? Бир кандайдыр бир зикир кылганча эмне кылышыбыз керек? Кудай Тааланы улуулаганча ниет кылышыбыз керек. Же болбосо саукул хадия деп коёт. Жанагы алдын ала немесини айда барат да, жанагы өзүнүн Меккеге алып барып сое турган мисалы курбандыгын эмне кылат? Ошону айдаганча барса, ошон менен дагы ниет кылса эмне болуп калат? Мухрим болуп калат. Же болбосо тақлидул бадана деп коёт, жана төбөнү же уйду, жана атайын мойнуга немелерди жүннөн немеден өрүп, мойнуга тагып коёт. Бул ошол Меккеге барылып союла турган курбандык деген аламат катарында. Ошондой кылып туруп, ошондой кылганча эгерде ниет кылса, ошондо гана бул мухрим болуп эмне болот? Эсептелет. Кыскасы эмне болот экен? Ниет эмне менен чогуу болуш керек? Талбия, же зикр, же саукул хадия, же тақлидул бадана менен бирге болуш керек. Ва талбияту ай якула лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лак, лаббайка иннал хамда ван ни'мата лак вал мулка ла шарика лак. Талбия мына ушул сөздөр. Ушул сөздөрдү айтабыз. Ва ла янбаги ай юхилла би шейин мин хазихил калимат. Бул сөздөрдүн бирин дагы кемитүүгө эмне дейт? Болбойт. Ушундай риваяттар келгендиктен ушул таризде. Андыктан биз мындан эч нерсесин эмне кылбашыбыз керек экен? Кемитпейбиз. Фа ин зада фиха жаза. Эгер кошумча кылсаңыз болот. Мисалга мына хашияңыздарда китептин демесинде Абдулла ибн Масудтун мисал сөзүнү келтириптир. Мисалга карасаңыздар, лаббайка би адади тураби лаббайк деген сөздү кошкон экен мисал. Ушундай сөздөрдү мындай кошсоңуз болот, кемитсеңиз эмне экен? Жарабайт. Фа иза лабба факат ахрама. Эми качан ошол тарбия айтса, ал дароо мухрим болду. Жана намазда Аллаху акбар дегенден кийин намаздын ичинде башталып кетти намаз дегенди болгон сыяктуу, бул тарбия айтып ажылыкты ниет кылгандан кийин ал эмне болуп эсептелет? Ихрам кийген болот, мухрим болуп эсептелет. Ошол ихрам кийгенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтып, ошол ихрамдын артынан дуа кылуу бул абдан жакшы амалдардан болуп эсептелет. Ошон үчүн ихрам кийип бүткөнүбүздөн кийин жана ниет кылганыбыздан кийин дароо салават айтып эмне кылалы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга дуа кылып коелу. Элибиздин, жерибиздин акында, тынчтыктын акында, мусулмандардын башынын биригүүсү акында, ушундай бир мусулмандардын коомунун оңолуусу үчүн ушундай жакшы тилектерди кылсак жакшы болот. Фалияттaqi ма нахаллаху анху минар рафаси вал фусуqi вал жидал. Эми мухрим болгондон кийин эмне кылат? Жана айтпадыкпы? Намазда Аллаху акбар дегенден кийин дүйнөлүк иштер бүт арам болот, жеш ичиш арам болот дегенде, бул жерде дагы өзүнүн эрежелери бар. Ошол жанагы ниет кылып ак кийимдерди кийгенибизден кийин Кудай Таала тыйган нерселерден эмне кылыш керек? Тыйылыш керек болот. Мисалар ошолордун эң биринчиси эмне экен? Рафас.
Рафас деп эмнени айтат десе, бул ошол ажылыкка барган адам эгерде өмүр жолдошу менен барган болсо, эмне кылат? Ошону менен жынстык катнашка баруудан сактанат эми. Экөө жынстык катнашка не кылбайт, жанагы белгилүү амал бар. Ошол амалды аткарып бүткөнгө чейин төмөндө келет ал, ошону бүткөнгө чейин эмне кылбайт экен? Кошулбай турат. Кээ бир аламдардын көз карашы боюнча рафас деп эмнени айтса, каламул фахиш, мындай айтканда аябай уяттуу сөздөр. Уяттуу сөздөрдү сүйлөөдөн сактанат. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча рафас эмне десе, аялдардын жанында жанагы жынстык катнашка тиешелүү болгон темаларды сүйлөө дейт да. Кыскасы айтор, кандай болсун, жыймабы, жаман сөзбү, аялдардын жанында ошондой уятсыз мындай сөздөрдү сүйлөөдөн эмне кылышат экен? Тыйылышыбыз керек. Экинчиси вал фусук, бузукулуктан тыйыш керек. Бузукулук дегени күнөө иштерден. Эми ал жерге бардык, бул жерде дагы күнөө өзү, бул жерде де тыйышыбыз керек. Бул жерде де гыйбаттан, ушактан, жалган сүйлөөлөрдөн, кыскасы намаздарды калтыруудан, ушундай нерселерден бул жерде де тыйылышыбыз керек. Бирок ал жерге барганда бул нерселердин күнөөлөрү дагы эселенип кетет, өтө катуу күнөөгө айланып кетет. Ошондуктан ажылыкка барган кезде эмне кылышыбыз керек? Бузуку иштерден сакталышыбыз керек. Вал жидал, жана чогуу барган шериктерибиз менен же башкалар менен талашып, тартышып, урушуп, ушундай нерселерден эмне сактанышыбыз керек. Кыскасы ажылык, урматтуу окуучулар, ажылыктын максат бир хикматы бул адам баласынын адеп ахлагын оңолтуу. Ажылыкка барган адам тилин сакташты үйрөнөт, дилини сакташты үйрөнөт, жаман ойлордон, жаман нерселерден тилини сактайт, уруш талаштардан, кыскасы ушундай. Ошол жерде барып, мындайча айтканда, жакшы иштерге көнүп, адаптация болуп, ал жактан келгенде оңолуп келет. Ошол бир хикматы ушул. Ажылыкка барган кишилер эмне болот? Канча бузуку иштерден арылып, тазаланып келет да, бул жакта жан дүйнөсү тазарган абалда эми мындан ары эмне кылыш керек андай адамдар? Тилини сакташ керек, дилини сакташ керек, жаман нерселерден сактанып туруп, жашоону улантыш керек болот. Вала яктулу сайдан, вала юширу илейхи, вала ядуллу алейхи. Сайтты өлтүрбөйт дейт. Жашаганда жапайы айванды өлтүрбөйт дейт. Бирок ошол сайттан эки түр сайт бар. Мисалы, бири коргактыкта жашаган, экинчиси эмнеде? Деңизде жашаган дери, же дарыяда жашаган. Бул жердеги максат, ошол сайттан максат, алымдарыбыз айтат, ма кана таварудуху ва масваху фил бар. Жанагы коруктукта туулуп, коруктукта жашаган жаныбарларды дейт. Мына ошолорду аңчылык кылуу, ошолорду өлтүрүүгө ишара кылуу, ошолорду өлтүрүүгө далалат кылуулардан эмне кылат? Тыйылат дейт. Ал эми суудун немелери болсо, мисалы балык сыяктуу нерселер боло турган болсо, анда бул нерседен тыйылган эмес, аны аткарса боло берет. ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا إمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما من أسفل الكعبين. Эми ажылыкка барган адам эркек эмне кылбайт? Камис кийбейт, көйнөк кийбейт дейт. Адаттагындай кийбейт. Адаттагындай жанагы колдоруну жеңине салып алып кийбейт. Ал эми эгерде адаттагындай эмес, жөн эле мындай желбегей кийип ала турган болсо, ал бир штраф болбойт ан үчүн. Болгону эгерде ошондой кийип ала турган болсо, макрух болот дегендер бар да. Ошондуктан мындай кийип алуу үчүн не экен? Кийип алсаңыз штраф болуп калат. Кийим кийбеш керек, тигилген кийимдерди айтат. Вала саровил, шым кийбеш керек, селде кийбеш керек, калансуа дегенде баш кийим, мындай допуларды кийбеш керек, каба кийбеш керек. Кабаны бул кийимдин сыртынан кийилген жанагы плащ сыяктуу же болбосо педжак сыяктуу кыска кийимдерди айтат. Кийимдин эң сыртынан кийиле турган. Бизде чапан дагы эле коет. Ошондой кыскасы эң сыртынан кийимдердин үстүнөн кийиле турган кийимди кийбеш керек. Жана маасы дагы кийбеш керек эркектер. Бирок эгерде башка бут кийими жок боло турган болсо, ошол маасыны не кылат? Кызыл ашыктан өдө жагын кесип салат, кызыл ашыктан ылдый жагы гана калат. Бирок бир нерсени эске алабыз, муну Дарат китебинде дагы айтканмын. Бул жерде ажылык темасында кызыл ашык деп буттун үстүнө айтат, жанагы боо байлай турган жерди айтат. Мына ошол жер ачык туруш керек. Ошон үчүн жанагы сылансылар бар го, мындай эле манжаларга кирип калат, мындай буттун үстүнө жаппайт. Ошондой сылансыларды кийсе эмне болот? Ал эми эгерде буттун үстүнө жаба турган болсо, анда штраф болуп калат. Ошондуктан ажылкелерибиз ушул маселеде бир аз абайдаштары керек.
Вала югатты расаху. Ошол ажекебиз башыны жаппайт ал жакка барганда, башыны жаппаш керек. Адаттагындай кылып жаппаш керек. Мисалы допу-мопу кийип алып, неметип. Бирок адаттан сырткаркы нерселер менен немесе көлөкөз эч нерсе болот. Мисалга зонтикти мынтип кармап алса проблема жок. Же бир айталы бир баштыгы бар, ошол баштыгын мындай кылып алып, башына мындай кылып каймап кете берсе, анда деле проблема жок. Бул адаттагындай кийимдер менен башыны жаппаш керек деген мааниде. Вала важхаху, бетин дагын, жүзүн дагын жаппайт. Жүзүнүн толук дагын жабуу мүмкүн эмес, бир бөлүгүн дагын жабуу мүмкүн эмес. Түшүндүңүзбү? Толук эле эмес, толук жабып алуу эмес, бир бөлүгүн дагын жабып коюу эмне эмескен? Мүмкүн эмес болуп калат. Вала ямассу тыйбан, миск себинбейт, миск коюнбайт, денесине мисктерден шубабайт кийимдерин немесине. Даже ошондой эле жыттабайт дагы. Эгер миск себе турган болсо, ошо штраф болот. Бирок эгерде жыттай турган болсо, бул жактырылбаган, жанагы жаман көрүлгөн амалдардын катарына кирет. Тактап айтканда биз макрух деп коебуз го, ошол макрух амалдардын катарына кирет. Вала яхлиқу расаху, чачын эмне кылбайт экен? Албайт. Жанагы белгилүү күн бар, ошол күн келгенге чейин бул кишинин чач алууга эмнеси жок, укугу жок. Андан вала ша'ра баданихи, денесиндеги түктөрдү тазалабайт. Вала якуссу мин лихиятихи, сакалын кыскартпайт. Вала мин дуфурихи, тырмактарын кыскартпайт. Вала ялбасу саубан масбуган биварасин, вала би заафаронин, вала би усфурин. Варас, заафарон, усфур деген немелер менен боёлгон кийимдерди кийбейт. Тактап айтканда варас деп эмнени айтат десе, бул жанагы күнжүт сыяктуу, күнжүт шекилде бир өсүмдүк дейт да, сары болот. Муну менен кийимди боёсоң да сары боёк болот. Бирок ошол эле учурда булардан жакшы жагымдуу жыт дагы чыгат да. Бул тек гана боёк эмес, боёк менен биргеликте эмнеси бар экен? Жыты дагы, жакшы жыт дагы чыгат. Заафаронду билесиздер. Ал эми усфур деп, бул да эле бир сары, мындай кызылга жакыныраак болгон өсүмдүк дейт, бул да эле чөп. Буну немесет? Bunun dagы боёкко иштетишет, бирок ошол эле учурда булундан дагы жакшы жыт чыгат дейт. Ошондой эле бул медицина тармакта дагы иштетилет. Мунун жанагы денегини кайнатып немете турган болсок, жанагы заараны кетирет. Эгер токтоп калган болсо, заара кетпей калган болсо, ошону иче турган болсо, медицина жагынан ошол заараны кетирет. Токтоп калган, камалып калган заараны ачат да жолуну, трубаларыны. İlla ay yakuna gasilan la yanfaldu sibgha. Бирок эгерде жанагы булар мен боёлгондон кийин жуулуп, жанагы жыттары кете турган болсо, анда жакшы жыт таратпай турган болсо, жыты жоюлуп кетсе, анда бул түрдөн болгон жанагы немелерди, изар менен риданы кийсе эмне экен? Муну мен боёлгондон боло берет. Ушул жерде кайсы буна кийингиси экен. Вала бааса би ай яктасила. Жуунуудун зыяны жок. Ваядхулал хаммам, баняга кирүүдүн зыяны жок. Болгону жанагы шампундарды иштетпейт да, жакшы жыт бере турган шампундарды эмне кылбаш керек? Иштетпеш керек, аз төмөндө келет. Ваястазилла бил байт вал махмал. Анан үйдүн көлөкөсүнө отуруудун зыяны жок ал жерде. Махмил деп жанагы мурунку эски кинолордо билесиздер, жанагы адамдарды мындай салып алып, байлардын кыздарыны же байларды салып алып көтөрүп жүрөт эле. Кызыктай эле мындай неме сыяктуу. Ошолордун көлөкөсүнө отуруудун эмнеси жок дейт? Зыяны жок. Ваяшудду фи васатихи алхимиян. Белине жанагы капчыгыны байлап алуудун неси жок? Зыяны жок. Аны да эле байлап алса эмне экен? Боло берет. Мейли ал изардын үстүнөн байлап алсын же изардын ичине киргизип алып байлап алсын, айырмасы жок. Кыскасы кошелекту белге байлап алуудун неси жок? Зыяны жок. Вала ягсилу расаху вала лихиятаху бил хитми. Башыны, сакалыны хитми менен жуубайт дейт. Хитми дегени бул бир түр мындай жагым жыт бере турган, мындай бизде шампун деп коебуз. Шампун менен эмне кылбайт? Жуубайт. Себеби бул ошол баштагы эмнелерди дейт, мындай жана бит-сит немелерди эме кылат, кетирет. Ал жерде биз жүдөп, мындай кыйналып, мындай Кудай Таалага муктач сыяктуу болуп жүрүшүбүз керек да, жанагы амалдар бүткөнгө чейин. Ошон үчүн бул нерсе ошону кетиргендиктен мүмкүн эмес дейт. Кыскасы бул жердеги илдети Абу Ханифанын көз карашы боюнча себеби дейт, мында жагымдуу жыт болгондуктан муну менен жууу мүмкүн эмес десе, ал эми шакирттери болсо себеби баштагы жанагы бит-сит сыяктуу нерселерди эмне кылат дейт? Өлтүрөт, ошолорду кетирет. Ошол себептен мүмкүн эмес дейт. Кыскасы, эгерде ушундай болбосо, мисалы обычный жөнөкөй самындар бар го, кир самын сыяктуу самындар менен биз башыбызды жуусак, эмнеси жок? Эч бир проблема жок. Аллах Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Кудай Таалам өмүрүңүздөргө береке берсин. Мамлекетибизге тынчтык берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.